Кыргызстанда коррупцияга каршы катаал жана келишкис күрөш жүрүүдө. Жаңылыктар ленталарына чуулгандуу коррупциялык иштер жана катаал кармоолор тууралуу фактылар байма-бай чыккан учурлар көнүмүш адатка айланып бараткандай. Анан калса былтыр жыл соңунда коррупциялык кылмыштарга жаза чаралары күчөтүлүп, зыяндын орду төлөнсө да жазадан куткарбай турган жана бул үчүн доонун эскирүү мөөнөтү алынып салынганы аеосуз күрөш аягына чейин жүрөт деген ишенимден кабар берет. Өтүп бараткан бир жыл бою деле жемкордукка шектелгендер кас катар кармалган учурлар арбыды. Бирок азыр коррупциянын масштабы азайганы менен көйгөйлөр дагы эле көп экени көпчүлүктү түйшөлтүп келет. Арбаңыздар, бул ирет тегирменде коррупцияга каршы күрөш жана анын учурдагы жыйынтыктары тууралуу сөз кылабыз. Коррупция көп жылдан бери өлкөнү чырмооктой чырмап, пайдага туйтунууну көздөгөн азгырык ар дайым акмалап, анан да андай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого болгон ынтызарлык кадимки көрүнүш катары аң сезимге сиңип калганы да жөн жеринен эмес. Анткени элибизде май кармаган бармагын жалайт, жебеген жердин астында деген сыяктуу жөн салдуу лакаптар, же болбосо кызматың майлуу сүттүү болсун деген сыяктуу жемкордук, паракорлукту актаган, же болбосо ага ыктаган түшүнүктөрдү аң сезимден биротоло чыгармайынча бул оор илдеттен кутулуу оңой эмес окшойт. Албетте макал лакаптар болгону турмуштук тажрыйбанын туундусу гана. Бирок анын баары эле элдин бай мурасы боло албайт экен. Анткени мите курттай ичинен жеген жемкордук өнүгүүгө тосмо коюп, өлкө келечегин өөнөп, өөдө көтөрө койбогон өзгөчө кубулуш коррупциянын түпкү табияты, ага каршы күрөштүн ыкмалары жана азыркы кезде карапайым калк анын натыйжасын канткенде жон териси менен сезе баштайт деген жыйынтыкты бардыгы күтүп жаткан чагы. Карапайым жарандардын укуктарын жана мамлекеттин кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоого, Кыргызстанда укук талаасынын бирдиктүүлүгүн камсыз кылууга жетишип, терроризмге, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө тийиссиздер. Өлкөдө коррупцияга каршы катаал чараларды көрүп, бетин ачуу менен бирге анын алдын алуу, тобокелдиктерди жоюу жана андай коррупциялык иштерди же ошондой зыянкеч көрүнүштөрдү коом жээрип, четке кага турган жоосун катары кабыл алууга качан жетишебиз деген суроо күн тартибинде турат. Ошондуктан өлкө жетекчилиги да коррупциялык кылмыштарды мамлекет менен коомдун пайдубалына зыян келтире турган оор кылмыштарга теңдеп, ошолорго барабар кароо зарылдыгы турганын айткан жайы бар. Чолпон айым жакшы сөз айтты. Киши өлтүргүч бир адамды өлтүрөт, коррупция өлкөнү өлтүрөт деп. Эң туура сөз да. Эң туура сөз. Ошон үчүн коррупция менен бирөө кишини өлтүрүп койсо, аябай баягы журналисттер, блогерлер ушундай бир укмуш скандал кылып чыгып атат го. Коррупциядан мындан 10 эсе скандал кылып чыгыш керек. Коррупционер адамдарды тапса мына деп туруп. Биз мурункудай факты бер анан тиги бу деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңерби? Ошол замат чечим кабыл алабыз. Алгач максат гүл бакча короону басып кеткен чырмоокту түп орду менен жулуп салгандай, коомду чырмап алган, тутумдашкан коррупцияны алгач кандай жолдор менен болбосун, канчалык оргу баргы же одоно болуп көрүнбөсүн, түп орду менен биротоло омкоруп, жеринен кыркып желин чыгаруу болчу. Ошондуктан соңку 5 жылда мурдагы жана кийинки аткаминерлердин же аларга байланыштуу ири ишкерлердин баскан турганы, үй жайлары акмаланып, тинтүүгө алынып, коомчулуктун төбө чачын тик тургузган шумдуктуу байлыктары шардана болуп турду. Коррупциянын суук чеңгели аны калкалап келген, тымызын байланыштары тамырлашып, улам бир жерден басса, экинчи жерден өнүп чыккан чырмооктой өлкөнүн өнүгүү жолун бууп, улам бир киреше булагын ээлеп, улам бир тармакты тооруп келгени анын түпкү табиятынын сырдуу экенинен кабар берет. Бирок соңку жылдары бет ачылган эски жаңы коррупциялык чуулгандуу окуялар эртеби кечпи эл ырыскысына кол салгандар акыры жазасыз калбай турганын ырастады. Коррупциянын жайылышы 90-2000 жылдары Совет доорунда топтолгон улуттук байлыкты менчиктештирүү мезгилине туура келсе, анын гүлдөшү жана тамырланышы байма-бай бийлик алмашып, саясий
turuksuzduk öküm sürgön andan kийинки учурлар менен байланыштуу. Анткени тунук эмес суудан балык уулоо оңой, көп нерсе көзгө көрүнбөй байкалбай калышы мүмкүн деген ууруу ишеним бар эмеспи? Бирок бул жолу андай болбоду. Кыргызстанды көп жылдар бою сөөк мүлжүгөн айрым коррупционер уурлардын бети ачылып, ар бир келген бийликтин тилин таап алып, эми жабулуу аяк жабулуу бойдон калып кетет деген алардын куру үмүтүнө суу себилди. Менчиктештирүү программасынын аркасы менен мамлекеттин майлуу тармактарын майкандап, киришелүү мүлктөрүн жеңичинен өөнүп алган эскөнөкөт ээлеринин чыныгы жүздөрү ачылды. Бир тобу чет өлкөлөргө куйругун түйсө, кээ бири тергөөгө кирип, эл астында эсеп берчүү күнгөлерин эстеп чыкты. Мамлекет канча убакыт өткөнүнө карабай, узун укургун ууга салып, антикоррупциялык компания мурда бийликтин эң жогорку сересинде иштеп, мамлекет байлыгын талаптоноп кеткен эски жаңы аткаминерлердин эшигин каккылап, үйлөрүнө чейин кирип барды. Эл арасында бул өнөктүктүн биринчи этабы кустуризация деген аталыш менен белгилүү болду. Бир чиновниктикин, ошо маалдагы чоң бир чиновниктикин, бир министр болуп иштеген, облустун губернатору болуп иштеген, же болбосо премьер-министр, вице-премьер болуп иштеген, же спикер болуп иштеген, же депутат болуп иштеген, ошо маалдагы адамдардын кээ бирлеринин 1ден 2ден ишканасын алдык. Кээ бирлеринин 5ден 10дон мүлкүн алдык. Кээ бирлеринин 20дан 30да мүлкүн алдык. Бир чиновниктин Аскар Акаев маалында премьер-министр болуп иштеген чиновниктин 50ден ашык мал мүлкүн, мекеме ишканаларын, завод фабрикаларын, жерлерин алып мамлекетке кайтардык. А ошонун бала чакасы мени жакшы көрөбү? Ошонун тууган уругу мени жакшы көрөбү? Ошонун келини бар, баласы бар, небереси бар, аялы бар, тага жээни, туугандары бар. Баары мени жаман көрөт. Так, бирок коррупцияга каршы күрөштө мамлекет утат. Мамлекет утат. Анан дагы бир эң чоң нерсе келечек муун утат. Айрыкча үстүбүздөгү жылдын жай айлары өзгөчө коррупциялык чуулгандуу окуяларга бай болду. Бир учурда Удаасы менен Бишкек шаарынын 2 вице-мэри, Токмок, Карабалта жана Шопоков шаарларынын мэрлери, алар менен иштешкен муниципалдык кызматтардын жетекчилери менен кошо жемкорлукка шектелип, көбү жыйында отурган жеринен кармалып, камакка алынган учурлар болду. Бишкектин бир вице-мэри Талайбек Байгазиев $35.000 парага шектелсе, экинчи вице-мэр Ырсалиев жер тилкесин мыйзамсыз пайдалануу боюнча кармалган. Ал эми Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин жетекчиси Бакыт Шеримбеков мурда пригородный айыл өкмөтүн башкарып турган маалында сейил бакка мыйзамсыз тендер өткөрүп, 32 миллион сом өөнөлүп кеткени аныкталган. Токмок жана Карабалта шаарларын өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен ар бирине 1 миллиард сомдон бөлүнгөн болчу. Бирок мына ошол акчаны өздөштүрүүдө азгырык калдырган жетекчилердин алды азыркы учурда соттоло баштады. Коррупция боюнча айыпталган Токмоктун мурдагы мэри Максат Нусувалиев 13 жылга кесилди. Аны менен кошо кармалган 4 киши 11-12 жылдан эркинен ажыратылды. Карабалтанын экс-мэри Мирлан Жекшеновдун үстүнөн сот жараяны азырынча бүтө элек. Ошол коррупцияга элементтерге аралашкандан кийин тууган уруктары келет. Ал андай эмес эле деп. Мына азыр бир апабыз бир 3-4 жолу кайрылды интернет аркылуу. Ушуну мисал кылып айтып коеюн. Карабалта шаарынын мурдагы мэринин апасы. Ошол апабыз кайрылган сайын менин жүрөгүм ооруйт. Ошол апабыз айткан сайын мен ушул чын айтканда апанын акыбалын көрүп туруп ыйлагым келет. Бирок ошо Карабалта шаарынын мурдагы мэринин кылган кылмыштары тергөө амалдарынын негизинде толук такталып, азыр сотко өткөзүлүп берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдиргендей, соңку мезгилдеги коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында мамлекетке 300 миллиард сомдон ашуун каражат кайрадан кайтарылды. Мурда мыйзамсыз жол менен менчиктештирилип кеткен 1000ден ашуун ар кайсы завод, фабрика жана базарлар, автобекеттер сыяктуу кезинде ээленип кеткен мурда мамлекеттики болгон мекеме ишканалар кайра өзүнө алынды. Ошондой эле 30 000 гектардан ашуун айдоо жер аянттары жана жер тилкелери
мамлекеттин карабагына өткөрүлгөн. Мындай күрөштүн алкагында мурун бир катар ири аткаминерлер кармалып, кээ бирлери келтирилген зыянды ордуна койгон соң кайрадан бошотулган учурлар бар. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ошол айтты. Менде саясий эрк бар. Менин жаныма эми ошол менин саясий президент катары саясий эркимди ишке ашыра ала турган адамдар керек деп ушундай чечкиндүү кадамга барды да. Анан ошол президентибиздин коррупциядан күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлоймун бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо ишке ашыруунун негизинде мамлекетибизде коррупциялык элементтер азайды. Муну ушундай чуулгандуу окуялар учурда коомго, мамлекеттик кызматка жана кадр системасына катуу сигнал берип, буга чейин калыптанган же жаңы коррупциялык чийимдерди ооздуктоого багытталууда. Чуулгандуу кармоолор менен сот жообуна тартуунун масштабы коррупцияга каршы күрөштүн маанилүү бир этабы болуп калды. Бирок коррупция ондогон аткаминерлерди камоо менен эле бүтүп калбай турган системалык көйгөй экен. Анткени коррупциялык чынжырчалар көрүнбөгөн колдор аркылуу нукка салынган чийимдердин бири кетсе, экинчиси ордун толуктап турган жайы бар. Мындай коррупциялык байланыштардын толук топтомун аныктамайынча, аткаруучулар гана кармалып, анын артында турган күчтөр кала бере турган өнөкөт бар. Анын катаал сырдуу табиятын аныктап, ишти улантуу үчүн эми системалуу күрөштүн экинчи этабы турат. Буга байланыштуу жакында президент Садыр Жапаров коррупциянын алдын алуу чаралары боюнча жарлык чыгарды. Ага ылайык коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуулардын институтун өркүндөтүү чаралары башкы прокуратурага тапшырылды. Тегирмен ташын тегеретип, кийинки берүүлөрдөн кезиккенче сак саламатта туруңуздар.